Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, 5 каналда адаттагыдай капыл-тапыл таймаш батыл башталды. Бүгүн биздин куттуу студиябызга көөнү өнөрдү артынган Кыргыздын залкар агайларынан, эжейлеринен комуз өнөрүн бийик деңгээлде өздөштүрүп келаткан азыркы жаш муундарга Кудай буйруса өздөрүнүн үлгүсүн көрсөтүп, комузчу мындай болуш керек, комузчу андай болуш керек деген бүт талаптарга жооп берип келаткан Кыргыздын комузун дүйнө элине жаш болсо дагы эл аралап, журт аралап, мыкты деңгээлде чагылдырып келаткан жаштарды чакырдык. Анда эмесе биздин куттуу студиябыздын меймандары белгилүү комузчу Эламан Каныбеков, бир тууган иниси менен Айбек Каныбеков келип отурат. Чоо келипсиңер, замандаштарым, инилерим бар болгула. Силердин алтын колуңар менен биздин ала тоонун күүлөрү жаңырып келатат. Ушул берүүбүзгө силерди чакыргандыгыбыздын себеби эл комузду сагынды, эл күүнү сагынды дегендей, ушул байыркы күүлөрдөн баштап, заманбап күүлөрдөн баштап дүйнөлүк азыркы эл журту угуп аткан музыкалардан бери комузга салса болоорлугун далилдеп берет деп силерди атайын чакырдык. Анда эмесе эл менен амандашып алалы. Кандайсыңар, Эламан? Жакшыбы? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Аман-эсен келип алдыңарбы? Жакшы. Чоң рахмат, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошентип талап болуп турганда кантип жок дейбиз. Күүнү угам деп атканда биз ар дайым жан дилибиз менен чын жүрөктөн берилип черт бергенге ар дайым даярбыз. Чакырганыңыздарга рахмат. Сен кандай келдиң, Айбек Батыр? Ассаламу алейкум, Бешчигир каналдын жаппы көрөрмандары, жана угармандары. Жакшы келип болдук, буюрса мана беш, буюрса жакшы күлөр тартылабыз деген ойдобуз. Жакшы. Эламан, сен азыр Токтогул Сатылган атында улуттук филармонияда ушул Чалагыс Исабаев атын алып жүргөн кыргыз баягы этно фольклор ансамблі бар, Камбаркан айтылуу. Дүйнөнү түрө кыдырган Камбаркан. Ал жерде эң мыкты залкарлар иштейт. Ошол жерде да эмгектенесиң. Акак комузчу ансамблі бар. Дүйнөнү канча айланып келишти. Ошол жерде эмгектенесиң, дагы мектепте эмгектенсең керек, э? Кайсы жерде эмгектенип атасың? Биз баштан айта кетелик, Айбек экөөбүздүн кичинекей кезибизде Мукаш Абдыраев атындагы бирден бир ошо республикалык атайын адистештирилген орто мектеп интернаты бар. Ошол мектепте билим алганбыз. Билим алып бүтүп, кайра өзүбүз эле ошол мектепте мен иштеп, бүгүнкү күнгө чейин балдарды тарбиялап, анча-мынча аз да болсо да өзүмдүн баягы көз карашымдагы методика дейбизби, балдарга жаңы ыкма менен сабак өтүп, бүгүнкү күндө ошол мектепте дагы эмгектенип атабыз. Азаматсың. Айбек, сен кайсы мектепте? Мен азыр могу 9-чу орто музыкалык мектепте, атайын 9-чу музыкалык мектепте сабак берип баштадым, буюрса жаңы баштадым, аяка жаңы кирип. Буюрса кичинекей жаш балдарга комузду жаштарга үйрөтөлү деген ойлор менен кирдик. Жакшы. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, 5 каналда капыл-тапыл таймаш батылдын биринчи этабы башталды. Биринчи тур десек болот. Анда бир күү жарыш кылып, күү сырын жайып бергиле. Канаки ким баштады? Эламан, эми өзүң баштайсың? Биз азыр өзүңүздөр билгендей Айбек экөөбүз дуэт болуп, чогуу биргеликте иштеп жүрбөйбүз. Андан кийин биздин репертуарыбызда ошол аябай өзүбүз да жакшы көрүп, ар дайым берилип ойноп жүргөн күү бар. Бул Нурак Абдырахманов атабыздын Мезгил жаңырыгы деген күүсү, Сары өзөк баяны деп дагы айтылып жүрөт. Ошол күүнү Айбек экөөбүз аткарып берелик.
Ай, баракелде, бар болгула, керемет чыгарма. Эми кийинки маек кепти кылалы. Экөөңүздөр чогуу чаран кайсыл мамлекеттерге барып, Кыргыздын комузун тааныштырып келдиңер. Негизи башка комушулар менен элеман чыгып жүргөнүн билебиз, жанагы Чолпон кызыбыз менен дегенде. Азыр экөөң чоң эмгектенип атасыңар, чоң добулбасыңар да бар эле беркиндей. Ошондойлор кандай, каяктан идея пайда болду, ошол аспаптарды чогуу алып чыкканга? Негизи буга чейин ошол Айбектагы консерваторияны бүттү. Анан кийин бүткөндөн кийин Айбек экөөбүз чогуу иштешели деп чечип чогуу иштеш баштадык. Анан кийин көп эле өлкөлөргө барып, Кудай буйрса бисмилла дагы эле барып жүрөбүз. Жакынкы ошо кошуналарыбыз Казакстан, Өзбекстан, Россияга. Анан кийин былтыр ошол Ноорузда Тайваньга барып келдик. Ал жакта дагы концертибизди бердик десек болот, өзүбүздүн ошо 1 сааттан ашык программа жасап барганбыз. Тайвань элинде ушундай бир фестиваль болду. Ушундай Орто Азияда Ноорус деген майрам бар экен деп, алар баягы өзүнүн элине ушундай концерттерди уюштурат экен да. Ошо Каролина деген бир ошол Орто Азиянын маданиятына кызыккан, азыркы учурда ошо Орто Азиянын маданияты боюнча китеп жазып аткан айым ошол фестивалды уюштурган экен. Анан кийин бизди ошо интернеттен көрүп таап, ага чейин андан 1 жыл мурда кыргыз эл артисти, бүгүнкү күндүн залкар ырчы апабыз десек болот, Саламат Садыкова эжекебиз менен барып келгенбиз. Анда мен жалгыз барып келгем. Анан кийинки жылы ошол биздин комуз черткенибизди аябай жактырып калган экен ошол уюштуруучу. Анан кийинки жылы Айбек экөөбүз барып концертибизди коюп, ошол өзүбүздүн улуттук күүлөрүбүздөн тартып, бүгүнкү күндө ошол замандын талабына жараша музыкаларды, заманбап музыкаларды ойноп, ошол эле сиз айткан добулбастарыбызды ошол Тайванда концертибизге даярдап, эң биринчи ошол жактан бет ачар кылып ойногонбуз. Андан тышкары ошол добулбас менен ойноп аткан ар кандай аспаптарыбызды, өзүбүздүн улуттук аспаптарыбызды кошконубуз бул биздин баягы чыгармачылык изденүүбүз деп айтсак болот. Кичинекей кезимден эле ошол чогууга ойногондо аябай кызыкчумун да. Өзүм тарбиячым Абдыраевде окуп жүргөндө тарбиячы эжекебизге айтып берчү элем, ушундай сыбызга ойносом, чогуу ойноп концерт берсем кыялдан берчүмүн. Анан ошол күндөр да бүгүн келген окшойт. Ошол чогуу ойноп, комуз ойноп, ар кандай жанрдагы музыкаларды ойноп изденип атабыз десек болот. Жакшы, эми бул жигиттер буйруса кийинки берүүлөргө добулбасын алып келет кран менен. Азыр лифтке батпай калды. Чоң болгондукка байланыштуу. Алып келебиз буйруса. Анда кел кайра кайсыл күнү бизге тартылып бересиздер азыр? Азыр биринчи азыр экөөбүз чогуу күйлөрдөн ойноп берелик. Ниязалы атабыздын Кар өзгөй деген күйүсүн. Жакшы болот.
баракелде азаматсыңар. Рахмат. Бар болгула. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү биздин капыл-тапыл таймаш батылга келген мыкты комузчу инилерибиз, жигиттерибиз азыр эми кезекти кимден баштайлы, эми жеке күйлөргө өтөсүңөр, кандай кыласыңар гана? Бүгүнкү эфирибизде музыкага көбүрөөк орун берели. Айбек баштасынбы? Анда мен баштайын. Анда 9 кайрык деген Токтогул атабыздын 9 кайрыгын күлүп бир чет берейин. Азамат. Ay barakeli. Andelemanı. Комуздун дагы бир ушундай өзгөчөлүгү өзүнүн ушу буроосунда болот деп биздин ата-бабада комузчуларыбыз айтып кеткен эмеспи андай. Чындыгында комуз өзгөчө аспап десек болот. Олустан ашык буроого буралып өзгөчө сулукту талап кылган аспап десек да болот да. Мен азыр Шеркул атабыздын 3000 ак деген өзүн чет берейин.
баракелди бар болгула. Азыр эми силер жана башында айтып кеттик, сыртка башка мамлекеттерге барганда ошол жактагы жергиликтүү элдердин ал жерде да музыка баалоочулары өзгөчө болот. Бизде да башка чет өлкөдөн келгенде өтө музыка сүйүүчүлөр барып сүйүп угат эмеспи? Анан Комуска бир мындай силер көп ойноп бүткөндө, концерт бүткөндө ошол келип, Комус боюнча бир маалымат алып, ушул аспапка болгон сүйүүсүн, суу баягы мындай суун артып карагандай бир мамилелер болдубу? Мындай кызыккандар болдубу? Кызыккандар көп. Негизи эле бул чет өлкөлүктөрдү Комузда аябай баалашат да, башкача баалашат да. Анткени мен ойлойм да, ушул эмеден болуш керек депчи, мындай адамдын өзүнөн да. Анткени бул европалыктар бул музыканы да түшүнүп, ритм жагынан, бүт жагынан ноталарын мындай үстүртөн болсо да билет да барычы. Анан биздики болсо мындай бир нерсени эле шылкылдатып аткан сыяктуу болупчу башка элдерибиз. Анан ошол жагынан караганда бул ритмди сындырып атайын, нюанстарын угушуп, башкача ритм кетип, бир жерден 2 кетсе, бир жерден 3 кайра болого алмаша калып, ошол жерлерин көп баалап мындай башкача көз менен карашат да. Биздики деген биздики улуттук маданиятыбыз баягы илгерки ойдон сакталган таза фольклорда деп айтсак болот да. Баягы бизде деген нота тааныган эмес, анан кийин рамка жок, каалагандай, жүрөгү каалагандай чертишкен. Ошол бир нерсени сүрөттөгөн жаратылышты, мисалы үчүн атайыбыз ошол эле ак тамак, көк тамак деп жаратылышты сүрөттөп, анын ичинде ошол эки булбулдун айтышын сүрөттөп, аларга деген ошол жаратылыш музыка болуп угулуп, күү болуп угулуп, баягы ошондой чыгармачылык болгондо, анан ошондой күүлөрдү черткенде аябай башкача кабыл алышат. Себеби дегенде баягы музыкалык тил менен айтканда, мисалы үчүн музыкалык ыргак 4кө саналып же 2ге саналып, түз эле өзүнүн жолу менен кете берсе, биздин музыкалар түз кетип баратып, Айбек айткандай бир жерден, күтүлбөгөн жерден оңго солго кайрыла кетип, секирип кетип, биздин жерибизге жараша да. Баягы биз өзүбүздүн ак мөңгүл асказоолу тоолорубуздай болгон музыкабыз да ошондой болуп, анан жөн эле баягы музыка чертпестен кол ойнотуп, колдун хореографиясын көрсөтүп деп өткөндө Роза Манова эжекебиз дагы айтты. Ошондой нерселер чет элдиктерге аябай кызыктуу көрүнүп, аябай жакшы кабыл алат да. Эсинен танып чыгылгандар жокпу арасында? Биздин баягы негизи ал деле мүмкүн нерсе болуш керек. Себеби дегенде ал деген ошо аткаруучунун деңгээлинен болуш керек деп ойлойм. Биз да Кудай буйрса аракет кылып балким бир күн ошо эстен тандыра четкен деңгээлге жетип калабыз болуш керек. Кудай буйрса ошого жеткиле. Азыр эми бизге бир дүйнөлүк музыкалардан болобу же өзүңөрдүн автордук күйлөрүңөрдөн болобу мындай жаштарды күүгө тартып, Комуска тарталы деген максат биздин 5-каналда бул проект улуттук өнөргө өзгөчө жаш муунду тартуу. Азыркы коомчулукта ар кандай тенденцияларга, ар кандай баягы ааламдашуу процесстерге туруштук берүү, ошол маалда эле Кыргызстаныбызда улуттук аң сезимдеги баягы бир баалуулуктарды сактап калуу, ал ушул өнөрдөн болот да. Ошондуктан жаштарга бир өзүңөрдүн кандай бир күйлөрүңөр ойноп бересиңер азыр? Негизи аябай жакшы айтып кеттиңиз. Бүгүнкү күндө баягы эки ачекей болгон көз караштар болот го. Мисалы, айрым угармандар ошол өзүбүздүн улуттук күүнү карманып, өзүбүздүн улуттук немеден жазбай, ошол улуттук багытта жүрүшүбүз керек дегендер бар. Анан ошол убакта андай музыканы баягы сиңире албаган да угармандарыбыз бар да. Аларга башыбыз менен бар бакты сезсек да андай музыка кирбейт да. Анан кийин ошол баягы Комузду, баарыбыздын максатыбыз Комузду жайылтуу да. Комузду пропагандалоо, ошол Комузду келечекте кыргыз эле ойнобой, дүйнө жүзү ойносо деген мүдөөбүз бар да баарыбызда. Дүйнөлүк аспап болуш керек. Дүйнөлүк аспап, сиз айтып кеткендей, скрипка деле кайсы бир улут чыгарган, качандыр бир убакта ал скрипка дагы пайда болгон, гитара дагы пайда болгон, аккордеон дагы бир күнү пайда болгон. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө алар баардыгы дүйнөлүк аспап болуп талаш ойноп атпайбызбы азыр? Ал атыгүл фольклор десе аккордеонду көтөрүп чыгып атпайбы? Анан ансыгандай ошол Комузубуз дагы ошондой деңгээлге жетсе деген тилек бар да. Бирок
айрым угармандарыбызды ошондой алардын табитиндеги музыканы ойноп бүгүнкү күндө поп музыканы өнүгүп турган, гүлдөп турган учурда анан кийин интернет менен маалымат аябай тез тарап аткан күндө өзүбүздүн угармандарыбызга ошол комуз менен ушул нерсени ойносо да болот турбайбы, комуздун үнү аябай жагып калды, комузду ушул силердин баягы күүңөрдү уккандан кийин аябай кызыгып калдым деп бизге аябай көп жазышат да. Анан бир чети ошондой заманбап музыкаларды дагы комуз менен ойноп баягы угарман топтоо бул дагы туура жол деп эсептейбиз. Анан өзүбүз дагы музыкалык мектепте профессионалдуу билим алгандан кийин биз ошол классикалык музыка менен дагы таанышпыз, баардык музыканын жанрлары менен таанышпыз дегендей. Анан кийин музыканын жаманы жок, ошол эле классикалык музыканын дагы мыктылары бар, шедеврлары, бүткүл дүйнөлүк маданий мурастын шедеврлары деп бүгүнкү күнгө чейин дүйнө эли чертип жүргөн чыгармалар бар. Анан биз дагы ошондой ар кандай стилдеги музыкаларды угуп, анан мага кантри деген дагы бир стиль жагат. Анан ошол кантри стилинде бир өзүм кайрып койдум эле бир. Күү жаздың кыскасы так айтканда. Анда эмесе азыр автордук күүгө көңүл бурабыз. Кандай эмесе, Бул эми эфирлерде чертип эле жүрөбүз, бирок аты бизге ылайыктуу ат таба албай атабыз. Бул күнгө балким сиз коюп береттирсиз. Кудай буйрса эфир бүткөндөн кийин коюп берем. Ай баракелде, бар бол. Сонун мен биринчи жолу эшиттим, биринчи жолу угатам, азаматсың. Биринчи уккан кишиге, биринчи уккан кулакка бир башкача да, бир көңүлдү бир кытыгылайт экен да. Бир башкача адамдын бир мындай абалын бир жакшы нерсеге бура турган күү болуптур, азаматсың. Чоң рахмат. Эми кийинки күүгө кезек берсек, кынакей. Дагы ушундай өзүңдүн автордук күйлөрүңгө өнөтчү. Дагы баса белгилеп кетиш, биздин 5 каналда бул проекттин максаты мыкты баягы жаратман инсандарды чыгаруу, элге жайылтууда. Мисалы, убагында залкар комузчулардын ар биринин өзүнүн автордук күйлөрү болгон да. Эски күйлөрдөн анан өзүнүн күйлөрү ошентип табыштаганда, анан азыркы күндөгү муундар дагы ошолордун деңгээлиндегидей күү жаратканга Кудай буйрса башот менен киришсин деген максатта. Анткени мен байкайм, биздин учурдагы же бизден улуураак муундардагы комузчулар 1-2 күү жазып, анан эч ким ойнобой, уялып, тартынып жүрүп, ошо менен калып калганда көп нерселерчи. Негизи кичинекей жаратса дагы элге сунуштап, ошо менен от тутанат да. Ошондуктан негизи күү жаратуу боюнча бизде да пландарыбыз, ойлорубуз бар. Ар бир комузчу жакшы күү жаратсам дейт болуш керек. Бизде да кандай тилектерибиз бар. Бирок ошол күү жаратканда музыкада баягы лад деген түшүнүк бар да. Лад ошол музыкалык ыргак.
ошол биздин ата бабаларыбыз ошол эле Карамолдо атабыз, Ыбырай атабыз, ата аталарыбыз чертип кеткен ыргактар менен эле күү чыгарылып калып атат деп да айтар элем да. Бул менин өзүм жеке көз карашым. Баягы ошол эле лат менен, ошондой эле ыкмалар менен, кичине мелодиясы эле башкачараак, бирок баягы ошол эле уксаң баягы эле күйлөргө окшош дегендейчи. Анан кийин албетте жакшы шедевр күйлөрү да бар. Ошол эле Нурак атабыздын жаңы эле мезгил жаңырыгым эмне деген сонун күү. Ошол эле мисалы үчүн заманбап күйлөрүн айта турган болсок, Руслан Жумабаевдин Эрке сарысы кандай. Бүгүнкү күндө баардык комузчулар ошол Эрке сарыны той топурга чертип, Руслан атабыз ушундай күү жаратып кеткен экен, мындайча айтканда элди багып кетиптир десек да болот да, күүсү мененчи. Анан баягы күү чыгарып атканда баягы жөн эле ошол ыргакты алып кичине башкачараак кылып чертип коюш эмес, биздин максатыбыз ошол башкача бир окшош эмес күү чыгарсак, албетте ага деген билим керек, изденип чертип жүргөн өзүбүздүн деле мындай анча-мынча катып жүргөн баягы күйлөрүбүз бар, бирок алар быша элек. Алар ошо өзүм айтып кеткендей баягы окшош болуп калдыбы деген баягы эмелерден быша элек да. Кудай буйрса анан чекесинен бышырып чертип чыгабыз деген да ойлорубуз бар. Күү чыгарууга кичине кылдатыраак мамиле керек го деп эсептейбиз. Келген да кайсы күүнү ойлоп бересиң азыр эми? Азыр эми комундустун колбосу ушуга ылайык болуп калды. Биз Карамолдо атабыздын жаш кербезин чертип берелик. Ошол 2 күнгө бөлүп Калыбек Жекшенов агайыбыз иштеп чыккан. Ошону чертип берелик. Жакшы болот аке. Келди бар болду. Керемет күйлөр. Урматтуу эле көрүүчүлөр, 5-каналда мынакей бүгүн бизде бир туугандар келип, жынатан бери чейир жазып атат, көңүлүбүздү көктөмгө көкөлөтүп атат. Мүмкүнчүлүк болсо кыска нуска, мүмкүнчүлүк эми бул баягы колдон келбейт, бирок кандайдыр бир жомок болуп, сыйкыр болуп кете турган болсо, байыркы комузчулардыкка бар, бир күнгө барып мастер-класс алып кел десе, кайсыл комузчуга барам деп тандайт элең элем. Мындай суроо жок болсо керек. Күтүштөн бердим. Бул капыл-тапыл да. Негизи аябай жакшы, кызыктуу суроо. Бирок бул ар бир эле комузчунун оюнда бар, кыялында бар нерсе окшойт. Себеби дегенде
Кудайга шүгүр дагы ошол өзүбүздүн ошол Карамолда атабыздын, Ыбырай атабыздын, Шекербек аталарыбыздын запистери калып, бүгүнкү күндө баягы авторлордун өзүнүн аткаруусундагы күүлөрдү угуп, кандай чертилген, дагы ошол жанына барып келгенге эле барабар да. Себеби дегенде ошол жакта кандай ыкмалар менен чертилип атат, кандай чертип атат, баары записте турат да. Жанына барбай эле бүгүнкү күндө ошол жазылып калган запистер. Жазылбай калгандар да бар да. Жазылбай калгандар да бар, баягы өзүнүн оозунан угуп, кеңештерин алсаң аябай баасыз нерсе да, баа жетпейт да андай. Бирок мага жаккан комузчулардан ошол Шекербек Шеркуловдун тергени укмуш, тергендеги чыккан үн, Шекербек атабыздыкы, Асылбек Эшмамбетовдукы ошол 9 кайрыкты черткенде сонун теришет да. Мен ошолорун баалап, анан тергенине аябай кызыгам. Ошол 2 санга бармакмын го дейм. Сенчи? Мен барсам Айдаралын башка гүлөрүн укканга бармакмын го дейм аны. Же болбосо Токтоо Сатылгановго бармакмын да. Ошо кербездердин атасы деп айтылат да, ошо кербездерин чыгарып аткан ыкмы мезгилдерин может көрүп, кандай чыгарып, кандай акыбалда, кандай атмосферада чыгарды болдук экен деген сыяктуу да. Албетте ар бир өнөр адамы, ар бир кайсы жанрда болбосун, ошол өзүнүн кесибиндеги улуу залкарларды да элестетет да. Мисалы бизде деле ошол ойлонуп каласың да, Жеңи Жок атабыз кандай болду эле, кандай болду экен деп бир ошол доорго бир чабыттап учкун келет да. Эми айла жок анан бирок ал кишилердин өрнөктүү ырылары, силер черткен залкарлардын күүлөрү калды. Бар болгулу азыр эми бир классикалардан болобу, башка бир жанрлардан болобу да ойноп көрүлөчү бир. Азыр Атай атабызды сөз кылып кетпедикпи? Жаратылышты сүрөттөп Актамак, Көктамакты. Ошондон башталат. Кичинекей бөбөктөр көрөтсө, азыр 2 чымчыктын сайрашы башталат. Кудай буйруса, Актамак менен Көктамак.
деп учуп кеткен экен. Айбар келди бар болгула. Бүгүн Эламан менен Айбек, мына Каныбековдор бир туугандар келип, бүгүн жалпы журттун бир черин жазып атат. Азаматсыңар. Азыр шакирт тарбиялап аткан турбайсыңар? Мындай идиректүү, Кудай буйрса чоң комузчу боло тургандай көрүнүп калган балдарыңар барбы буйрса? Абдыраевда меники жалаңырээк кичинекей балдар, эң эле чоңу 5 класс. Анан жаңы баштап быйыл өзүм атайын 1 класстан баштап жаңы окуучуларды алдым. Быйыл эмес, былтырдан баштап. Өзүң угуп, өзүң тандап. Өзүм тарбиялап көрөйүн деп, өзүмө бир эксперимент катары балдарды өстүрө аламбы, окута аламбы деген ой менен балдар атайын 1 класстарды алдым да. Анан кийин Кудайга шүгүр, жакшы келе атышат. Ушул жакшы жыгат болуш керек деген үмүт кылган балдар бар, үмүт көрсөткөн балдар бар. Аябай кызыгып, ата-энелер айтышы боюнча комуздун кечинде чертип атып, кучактамай уктап калат деген балдар бар. Бул балдарды окутуу дагы оңой иш эмес экен. Себеби дегенде баягы өзүң чертип атканда оңой эле чертилип, бул неге ушундай чертип кетпейт, көргөзүп берип атпаймынбы, сразу чертип кетпейби деген сыяктуу эмелер болот экен да. Анан кийин балдарга үйрөтүш, аларга чайнап бериш кичине кыйыныраак болуп, бул тажрыйбаны да талап кылат экен. Аябай кыйын болду башында. Андан кийин бара-бара көнүп да калдым. Азыр кичине балдар да мага көндү. Анча-мынча кичине катуураак айтсам таарынбай да калышты дегендей. Андан кийин жакшы балдар келе атышат. Сенде Айбек кандай шакирттер? Мен да быйыл киргендиктен мектепке. Мектепте жакшы эле буюрса, байкем айтып кеткенде ошо кичирээк балдар бар, атайын тарбиялап баштаганда, жаңы тарбиялап баштадым. Жакшы кызыккан балдар бар. Андан тышкары ошо бүтүрүүчү класстар дагы бар. Бүтүрүүчү класстар көбүрөөк ошо дагы комузду окуп жатып, ошо эме дейт да, мындай чет өлкөлүк музыкаларда чертсе болобу, комуз менен эсип чаларда, кыргыз күйлөрдү китеп менен программа менен кетет да. Анан программасын полный жаттатып коюп, анан айттым да, кайсы чыгармаларды каалап үйрөнгүңөр келет, любой чыгарманы, мировой хит болобу же ыр болобу, кайсын десем, Гарри Поттер чертсек болобу комуздан деп ушундай жагдар бар да. Аябай негизи ошолорго чертип көрсөтүш керек да. Чертип көргөзүп, уже буюрса көргөзүп берип атабыз нота менен. Андан тышкары өздөрүн да аябай кызыгып, башка дагы чыгармаларды чертсек болот турбайбы деп аябай комузга кызыгып, андан дагы 5 класс эле эмес, 7 класска чейин окусак болобу деген сыяктуу да сунуштар келип атат да. Буюрса абдан жакшы комуз. Капыл тапыл да берүүсүнүн аты. Капыл тапыл, таймаш батыл күтүстөн да. Ошо балдарга кандай бир көрсөтүп берген кыска бир үзүндүлөрдөн көрсөтүп бербейсиңер? Бизге да, бизди кичинекей балдар да көрүп атат да, көрөрмандар. Гарри Поттерди көргөзүп берилиш дептир, ошондой кичине көргөзүп. Сенден кандайлар сурап калат Эламан? Менин баягы мен строгий агаймын деп. Жок, Айбек баягы жеке частный мектепте сабак бергенден ал жакта баягы программа кичине жеңилирээк да, эркин да. Анан кийин ал жакта баягы балдарга мону ойносом болобу деп сураганга мүмкүнчүлүк бар. А бизде атайын адистештирилген кесиптик, орто кесиптик мектеп болгондуктан бизде алдын ала даярдалган программа менен окушат. Бизде Гарри Поттерди ойногонго болбойт. Баягы өздөрүнчө ойной бериши мүмкүн, бирок бизде ошол атайын коюлган программалар бар. Могу класска мончанчы мындай күйлөрдү ойнош керек. Биринчи чейрекке техникалык күйлөрдү ойнош керек, экинчи чейрекке чоң залкар күйлөрдү ойнош керек деген сыяктуу өзүнүн талаптары бар. Ошолор менен эле кол бошобой калат биздики. Ошолорду үйрөтүп атып эле чейрек кантип бүтүп калганын байкабай калабыз. Мына сыртка чыкканда ошолорго кулагына тааныш болгон мелодияларды ойномоюнча ушинтип кичине ыкма бар да. Аларды тартыш үчүн дүйнөлүк классикалардан ойноп келип, анан кыргыз музыкаларын ойноп атпайсыңарбы, байкап атам. Бул жакшы жүрүш да, бул жакшы баягы адамды тартып боло турган бир ыкма да. Бизде да ошентип тартып көрбөйсүңөрбү, классикалардан ойноп кичине бир үзүндүлөрдөн.
комуз күйлөнгөнү да өзүнчө искусство туугандар. Кандай күйлөнөрүн да угуш керек да кээде. Комуз биз ар дайым күйлөп жүрүп, комузду колго алган сайын биринчи күйлөйбүз да. Анан ошентип жүрүп баягы өзүбүздүн слухубуз да такшалып калат экен. Үйдө фортепиано бузулуп калып бир жолу, анан күйлөйүн десем мага оңой күйлөнөт да. Постоянно күйлөп жүргөндүктөн бат-баттан эле фортепианону да күйлөп коебуз. Аякта эми 3 кыл эмес, аякта толтура кыл да. Пайдасы. Эстрада деп калдыңыз, баягы сиздин кичинекей кезиңизде баягы дискотекада, сиздин куракта бийлеп жүргөн музыкалардын ошондон башталчу кетти. Табышмак деп коелу. Ай баракелди. Мага окшогон шаардыктарга ушинтип ойноп берсең анан угат дегендей. Жакшы. Ар бир адамдын табитине жараша мамиле кылса, анан акырындык менен кыргыздын эски көөнө күйлөрүн сиңиришкенге да жакшы да. Анан баштаганда эле тереңден баштасаң кээ бир киши аш кыла албайт, көтөрө албайт. Туура, негизи биз деле биринчи А тамгасын үйрөнүп, анан Б'ны үйрөнүп, анан экөөнү кошуп көрүп, анан алифбени окуп, анан барып сынган кылышты окуп атпайбызбы? Анан күйдө деле ошондой да отургузуп туруп эле сынган бугуну менеп ойноп берип салсаң, баягы даяр эмес угарман анан түшүнбөй калат. Анан кийин бул эми азыркы биз ойногон эми биз үчүн мындай музыканттар үчүн аябай эле жеңил эле нерсе да. Анан бирок элге жагат экен. Ушуларды ойноп берип койсоң, сынган бугуну ойноп берсең андай таң калбайт. Ушуну ойноп берсең аябай таң калып калышат да. Анан кызыгып калышат. Анан ошо сиз айткандай биринчи ушундайларды ойноп, комузду жайылтып, баягы угарман топтосок деген жол менен баратабыз десек болот да. Жакшы, анда да бизге кандай күйлөрдөн ала келдиңиздер гана, кандай ойноп берсеңиз, же жекеден, же чогуу? Анда жекеден мен жүрөк толкуйт деген күн ойноп берейин. Айбек Каныбековдун аткаруусунда жүрөк толкуйт, бир толкутчу гана Кыргызстан.
Баракелди, бар бол. Жүрөгүң толкуп журтка кызмат кыла бер. Өткөнкү эфирлерде Закирбек менен Ренат келгенде дагы жана күү чертти, күү жарыш кылдык. Кыскасы күүнүн тарыхын айтып отурдук. Анан кийин эле кечээ байкасам Ренат ырдап атат кадимгидей элечи интернетте. Анан ошондо угуп калсам Ренат мага кемди кап деп баягы жерден алаканча өкүнүп калдым. Ырдаган жактан кандайсың? Мындай мүмкүн эч ким көрсөтпөй комуз менен ырдап жүргөндүрсүң. Мен өзүм жөнүндө айтсам, мен ошо ырга эми кызыгып келатам да. Анан баягы өз музыкалык чөйрөдө жүргөндөн кийин ошо ар бир эфирде айтып жүрөм. Даана ырчы кандай болот экенин көрүп эле жүрөбүз да. Анан кийин баягы өзүң ырдап атканда ошолорго салыштырып эле ырдаганда ошондой ырдаш керек деген сыяктуу мен менен жөн эле ырдай бергим келбей атат да. Баягы өзүм үчүн ырдасам дагы вокалга барып үнүмдү койдуруп алып анан ырдаганга кызыгып жүрөм. Бирок азыр өзүмчө ырдабайм, себеби убакыт да жок болуп атат. Ырды эле бул оңой олтоң иш эмес. Анда өзүнүн баягы жүгү бар дегендей, эмгектене турган эмгеги бар. Биринчи иштеп, аны менен да машыгып, аны менен да туура машыгыш керек да, туура тарбия алыш керек, үндү тарбиялаш үчүн. Мен өзүм азыр убактым көбүнчө ушу комузга кетип атат. Анан кийин жогоруда айтып кетпедимби, Камбаркан ансамбль депчи. Ошол Камбаркан ансамблинде дагы баягы оркестровка жазып, оркестрга ырларды баягы шөгөттөп, инструментовкасын жазганга көбүрөөк убакыт кетип калып атат. Анан ошол өзүм дагы инструментоведенияны үйрөнүп, баягы оркестрга музыка жазуу багытын өздөштүрүп, ошол жактан көбүнчө изденип атам да. Ай азаматсың, эң чоң сонун иш кылып атсың. Мындай нерсени колго алышыбыз керек. Да буюрса, Айбек анча ырларыбыз, ошо мен жазган ошо атай атабыздын жаш таргасы, дагы бир эки ырлар уже сахнада ырдалып атат. Да буюрса, сага кайрылат экенбиз. Меникин да жазып бер, бир экирде дегендей. Эми силерди дайыма теледен көрөт эл журт. Интернет айдыңынан байкап жүрөт. Анан ушул жигиттерди атайын чакыргандай максат кичине өздөрү жөнүндө бир аз сууга кетсе, үйлөндү беле, жайланды беле, канча бир тууган болду экен, кайсыл жерден чоңоюп өсүп, кайсыл жайлоодон кымыз ичип, кайсыл булактын суусун жутуп дегендей суроолорду берсе болмок экен деп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кыска нуска айта кеткиле, анан бир үгүү менен жыйынтыктайбыз эфирде. Эки бир тууганбыз, ошо Байке экөөбүз нарындыкпыз. Нарынды Жумгал районунун Миңкуш деген шаарчасында төрөгөнбүз. Миңкуш 17-21 21-де. 21десиң. Анан коктун ичинде 21ден 21 наркы өйдө кырда. Дөң бар го мындай эмесине. 3 арча бар эле мында чоң. Ошонун түбүндө мен да көп жүргөм жаш кезде. Биз ошо 21ден анан нары Агулак деген Агулакта азаматсың. Чоң ата чоң апалар ошол жакта турган. Кадимки айтык акын чыккан жер дегендей, айтышкан чыккан жер азаматсыңар. Эми ата-эне жөнүндө кимден комуз үйрөнүп калган кыска айта кеткиле. Башында башталышы кандай болуп калды? Эң биринчи мен апаман үйрөнгөм. Апам ошо комуз чертет болчу үйдө. Тайкебиз да чертет эле, таятам, чоң атам баардыгы эле комуз чертишкен да. Анан кийин ошолордун баарын көрүп, таятам комуздун башын читетип кое эле кичинекей кезибизде. Анан ошентип уккан аябай мага да жакчы да. Анан кийин ошо чертип жүрүп апам бир кайрыкты жана көзүңдөн секетпи коеюн дегендерди көрсөтүп берди. Анан ошону терип чертип, ошондон кызыгып, анан кийин кассета таап сатып келип, анан магнитофондон эртели кечке ошону угуп отурчумун да. Нурага атабыздын черткен күүлөрүн ошол кичинекей кезинде 4-класс кезинде күүнү комузчу болбосом дагы аябай түшүнчү экенмин. Нурага атанын ошо соңкөлөр кактарын черткенде жөн эле кадимгидей толкундар буралап аткандай болуп аябай түшүнүп укчу экенмин да. Анан кийин ошондон улам профессионалдуу музыкалык чөйрөгө аттанганда эң биринчи устатыбыз экөөбүздүкү тең эле Алымкулов Асмат Жайлоевна деген эжекебиз болгон. Ошол Абдыраевтан дагы ал эжеден сабак алып, кийин консерваториядан белгилүү ошол Акак ансамблинин негиздөөчүсү Халбек Жекшенов агайыбыздан сабак алдык. Андан кийин Ирин эжеден, ошол Акак ансамблинин жетекчиси Ирина Сүйөркулова эжекебизден таалим алып, бүгүнкү күндө ушундай иштеп аткан учурубуз. Азаматсыңар, анда эфирдин соңку мүнөттөрүндө экөөң бир чогуу күү ойноп бересиңер го деп тилек. Кайсыл күү менен жыйынтыктайбыз бүгүн?
тотой менен аяктап калган да. Азаматсыңар. Маштагыла, баштагыла дегендей. Ай баракелди, бар болгула. Мынакей силердин күйүүңөр менен бир аттанып, келечекке жакшы ой санаа менен дүркүрөгөн бир кол чабуулар менен тосуп алган келечекке баралычы. Мамлекетибиз дүркүрөп өссүн, өнүксүн. 5 каналдын жалпы жааматы ошол улуттук өнөргө басым жасап, ушул проектти уюштуруп, атайын ээн эркиндик кылып дегендей сиздерде болгон жаштарды чакырып турган чагы. Кудай буйруса бизден мыкты өнөр адамдары эл журтка дайыма байма-бай чыгып турмакчы. Агайын туугандар, бүгүн 5 каналда капыл тапыл Таймаш Батылга Кыргыздын 3 кылдык комузун дүйнөгө таанытуу максатында, эл аралык аспапка айлантуу максатында жан үрөп атадан калган ушул камбар комузду Кыргызга кармап ойноп келаткан Элеман менен Айбекке терең ырахмат билдиребиз. Каныбек деген ысым, фамилия бүт дүйнөгө жетсин, Кудай буйруса. Келечеңер кең болсун, аман болгула. Кайда болсоңор дагы комузуңар колуңардан түшпөсүн, сапарыңар бүтпөсүн, силерге ата журт комузчулук деген ыйык милдетте жүктөсүн, аттансаңар атыңар үркпөсүн, эч кимге силерди сүзбөсүн, кыскасы баскан жериңер гүлзар болуп гүлдөсүн, кең келечек каалайм. Агайын туугандар, кайрадан кийинки аптада эсендешкенче сак саламатта туруңуздар.